мен качан эле акча сурачу сени? Акча мага кереги жок. Сен качан акча сурабай калдың эле менден? Ар дайым эле жол кирге 5 сом дейт, 10 сом берип эле отурасың го? Сахнадагы актерлор драматург Курманбек Токтоналиевдин Дүрбөлөң чыгармасынын негизинде сахналаштырылган комедиялык жанрдагы спектакльде ойноп жатышат. Sen апаң. Дилдекан ооба өзүңдүн апаң өлүп тур. Сенин апасы эмес. Мунун апасы болуп ыйлабайт. Анчалык ыйлак эмесмиз болчу. Мен апам өлүп тур. Сенин апаң өлүп тур дейт. Койгула тамашаңарды. Мен кече эле сүйлөшүп, жашта кайла болчумун? Спектакльге аталган театрдын режиссеру Чолпон Эрик кызы бир аз өзгөртүү киргизип иштеп чыккан. Башкы ролдогу айылда жашаган Дилдебек үйүнө адаттагыдай ичип келет. Буга чыдабаган жубайы төркүнү таарынып кетип калат. Бул учурда Дилдебек менен чогуу турган апасы Бишкектеги кызы Дилдекандын үйүнө жөнөмөк болот. Ал уулу Дилдебекке Дилдекан тоосуп алсын, чалып айтып кой деп тапшырат. Дилдебек Бишкектеги эжесине чалганда анын ордуна трубканы орус мүнөз болуп чоңойгон Дилдекандын кызы алат. Ал тайекесинин сөзүн тескери түшүнүп, ата-энесине чоң апам өлүптүр деп кабарлайт. Дилдекан иниси Дилдебекке чалып апасынын жайын сураса, иниси апам кетип калды деп жооп берип, окуя такыр башка өңүттө өнүгө баштайт. Ай, алло. Ай, Дилдебек. Ай, өңгүрөй укчу эмне болду? Апам кетти. Жабыз калдым да атпайбы. Инисинин сөзүн тескери түшүнгөн Дилдекан апаман айрылдым деп, аны акыркы сапарга узатуудагы чыгымдын баарын эселеп жазып, жолдошу Өмүрбектин шайын оодарып, айылга жөнөшөт. Ал эми шаарга келген апа кызы менен күйөө баласын үйүнөн таппай, кайра айылга кайтат. Айылда жүргөн күйөө бала шаардан кайтып келген кайненесин көрүп чочуп кетет. Бирок балдарынын чыныгы жүзүн көрсүн деп анын дымын чыгарбай жаткырып коет. Андан кийинки окуяларда маркумду узатабыз деген жеңилер арасында кийит талашуу, эрегишүү, союлган малдын этин уурдоо жана эже менен инисинин кошумча талашуусу орун алат. Кел алды кошумчаларды барма. Кайсы кошумча? Кайсы кошумча? Элин бар келген, элин бар сага берет да кошумча. Мен аламдан сызамак делебиз. Тетче жылкың бар, мен союп атсам, ширеке кердечи мен алып келип атсам. Болмuştur bunday kılalım. Siz özünüzün koşumçağınızı alınız. Ben özümlükünü alayım. Ne oldu? Başыңды жұлып қой мен сен. Сенен ұйықтаған ешкісіне шықпаса, ана сен қанша оласың қошымшама? Бұлар қошымша талашып жүру ғой. Қой өлтіре мен барып алып алам. Апа, шыдап тұрыңызшы, азыр көргөндөн көрөлеңиз көп. Спектакльде көрүүчүлүгө сунушталган негизги ой ата-эненин кадырын тирүү кезинде билип, аны урматтоого жана ошондой эле өлүм житимге кеткен чыгымды азайтууга чакыруу. Аталган спектакльдин режиссеру Чолпон Эрик кызы бул спектакль аркылуу өзгөчө талас элин ашынган каада салттарын, жамандык жакшылыкка кеткен эбегейсиз ысырап чыгымды көрсөткүсү келген. Өзүбүз ичинде аралашып жүрүп билбеген менен сырттан караган адамга ашыкча нерселер көп дейт режиссер. Бул чыгармада азыркы шаардагы чоңоюп калган кыздар кыргыз тили унутулуп көп сүйлөнбөй калдыгы, ошол кыргыз тилин унутулуп бараткандыгы, көп сүйлөнбөй бараткандыгын дагы козгогонбуз. Жана ошондой эле бияктагы ашыкча салт санааларды дагы ошонун кереги жок бизге, ал нерсени кереги жок, ал жок эле жашайбыз деп бүт ошол нерсени бул спектакль менен көрсөтүп бердик. Президенттин жаңы чыккан жарлыгына байланыштуу ошол жөнүндө дагы мал союлбасын, ысырап көп болбосун деген максатта коюлду. Учурда өлүм чыккан жерге айыл өкмөт башчысы, айыл имамы жана милиция кызматкерлери барып мал союлбасын деп түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Бул спектакльде айыл өкмөтүнүн ролун аткарып жаткан Тумарбек Олжобаев элди айыппул менен коркутпай театр менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керек деп эсептейт. Анан ошол айыл өкмөттүн образын жаратканга аракет кылдык, канчалык деңгээлде элге жеткирип бердик, аны баягы эл баалайт, көрүп турган эл дегендей. Ошонун негизинде бул спектакльди чыгарып элге тартуулап атабыз. Анан мүмкүнчүлүк түзүп берсе, баягы ошентип айыл ар бир үйдү барып кыдырып, бул мынтпегиле антпегиле дегенге караганда ошо айыл элин чогултуп берсе, ушул спектакльди көрсө, театр жан дүйнөнүн күзгүсү дегендей, ошол спектакльден керектүүсүн алып калабы деген үмүтүбүз бар да, мүмкүн болсо. Элдин тандоосун баягы көрмөйүнчө баягы
Миң уккандан бир көргөн артык дегендей көрмөйүнчө көп киши ишенбейт да. Анан чынында баягы спектакльден көрүп жанагынча убара болуп атканын, жанагынча немени алып атканын көрсө, чын эле бул биздин башыбызда деле болуп атпайбы деген нерсе ишенет да. Дүрбөлөңгө көрүүчү болуп келген Нурсултан Майрамбек уулу бүгүнкү спектакльден алган таасирлерин ортого салды. Бул жакта бир адам өлүп аткан болсо, кайра баягы адамдын өлгөнүн эмес, ошонун жанында баягы кошумчасы, ошол эле баягы союшуна алып азыркы жашоону чагылдырып берди. Жол башыбыз болгон Абу Ханифанын бир жакшы сөзү бар. Жакшылыкта ысырап жок, ысырапта жакшылык жок деген. Бул ошол сөзгө төп келип атат да. Ысырап болгон жерде эч кандай бир жакшылык болбойт. Дайым эле анын аркасы бир кайгы менен, бир муң менен, ошо менен бүтөт. Мындан тышкаркы дагы биздин өзүбүздүн маданиятыбыз, өзүбүздүн салт санабыз бар. Өлүм житимге эле баягы мал союп коюу менен эле токтотуп койсо, биздин маданиятыбыз токтоп калбайт. Президент Садыр Жапаров 24 февралда өлүм болгон үйдө мал союлушуна тыюу салган жарлык чыгарган. Бирок айрымдары бул жарлыкка каршылыгын билдирип келишет. Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театры 2008-жылы негизделген. Анын жаңы имараты 2017-жылы ишке берилген. Учурда театрдын жааматында 150-гө жакын кызматкер эмгектенет. Асат Мамбеков, Азаттык, Талас.